иштей тургандар менен иштеп, иштебегендер менен анда барып өзүнүн башка жеке менчик чарбасын кылыш керек. Кабинетте ээлеп, кызматтык машинени минип жүрүп, бир районго бир проект тап келбеген акимдер боло турган болсо, салым кошпогон. Андайлар акимдер менен коштошубуз керек биз. Мына азыр биз мыйзам боюнча бүт полномочияны карап атабыз. Райондогу кадр саясатын, айыл өкмөттөргө болгон таасириңерди, жерди трансформациялоо маселелерин баарын сиздерге берели деп атабыз. Ал үчүн силер өзүңөр кыймылдашыңар керек да. Баарыбыз аким болобуз деп болобуз, а элге кандай кылып пайдабыз тийгизип атабыз. Жанагы токен боюнча элдин наразычылыгы болгондо көрдүк акимдердин позициясын. Ызычы чыгарып атканда кээ бирөө кошулуп алып жүрөт ошол жерде акырын. Бизге бирди сүйлөп, элге бирди сүйлөп. Мына ушулардын баарын карашыбыз керек. Эл өзү көтөрмөйүн, бир да маселени көтөрбөсүңөр. Экология бузулуп аткан маселесин көтөрөсүңөр, көтөргөн жоксуңар. Мына ушулардын баарына Кубат Алчевич мындай ачуу болсо дагы баасын берип, жылдын жыйынтыгын чыгарышыбыз керек. Мухаммед Калдышевич, уруксатпы? Бир маселе. Улукбек Тойчоевич. Биз сунуштарыбызды беребиз, бирок аппараттын немесинден немеде, сиз өзүңүз эрктүү бир неме менен чечишиңиз керек болуп атат да. Мынау бизге каралган, биздин министрликке каралган 5 пункт бар да. Мунун ичинде мынау мамлекеттик каттоодо жок балдар 1276 бала бүгүн күбөлүктөрү жок. 700 баланы бүгүнкү күндө бүтүрдүк. Бирок муну системдүү түрдө чечиш керек да. Маселе эмнеде болуп атат? Маселе бүгүнкү күндө ата-энелери паспорту жок болгондуктан балдары күбөлүк албай калып атат да. Биз сунуш бергенбиз, бирок ушуга чейин өтпөй келет. Бая пропискасына байланбай туруп документтештирүү же паспорттоштуруу ушу маселени чечпесек, алардын пропискасы жок, улам кайра эле төрөлгөн балдар ошо свидетельство регистрация жок жүрө берет. Ошондуктан бир пунктту мына жерде системное решение вопросов документирования, в частности паспортизация боюнча чечишибиз керек да, пропискага байланбай. Ушуну чечип берүүңүздү суранам. Экинчи, мына жаңы конуштагы турган аз камсыз болгон үй бүлөлөр тилекке каршы социалдык камкордуктан бүгүн ала албай келет. Ошону 1-июнда деп планга кирип атат, 1-апрелге деп жылдырсак, себеби бүгүнкү күндө өкмөттүн долбоору өкмөттө турат. Муну чечпесек, бул дагы өтө көйгөйлүү маселелердин. Анан үчүнчүсү, мынау социалдык контракттарды жайылтуу боюнча 1-октябрь болуп калыптыр да. Ушуну биз 1-апрелден быйыл ишке киргизип иштесек, анан бул жерге донорлордун эсебинен деп жазылып калыптыр, бюджетти деп жазып койсок, себеби өткөн жумада биз Алтынай Сейитбеков менен сүйлөшкөндө биздин бюджеттин алкагында дагы мүмкүнчүлүк берсеңиздер деп бул проектте ушундай чечилип атат. Анан 1-октябрь, анан бюджетный средстваны да киргизип койсоңуздар. Эске алалык. Анан дагы бир маселе, мына 5 эле пункт бергиле дегенден, быйыл балдарды коргоо жылы болгондуктан негизги багыттар ошого болуп калды. Бирок өткөндө сиз менен бир маселени макулдаштык эле да. Мына быйыл былтыр 1-январдан инвалид балдардын ассистентинин кызматын киргизүү боюнча маселени киргиздик. 6,5 миң баланын ата-энеси бүгүн айлык алып атат. Аябай ыраазычылыгын билдирип атат. Бирок ошол эле учурда 18ден ашканда ушул токтоп калып атат да. Сиз менен сүйлөшкөндө сиз макулдук бердиңиз эле, бирок өкмөттүн иш планына кирбей калды. Ушуну дагы бир киргизип берсек, кийинип анан бюджетке кандай таасири бар, аны талкуулайлык, макулбу? Анан кийин чечим. Бирок мен колдойм бул маселелерди. Ушуну колдоп берсек. Качан киребиз, аны бюджеттин немеси менен талкуулайлы. Рахмат. Талабек Насырбекович, ушарын бер. Урматтуу Мухаммед Калдышевич, менде бир сураныч бар эле. Мына буга чейин да кат менен кайрылдык эле да, Ош шаарында автобекет боюнча чоң мындай көйгөй болуп атат да. Анан жол тыгындар да пайда болуп атат. Эми өзүңүз билесиз, баягы центрдеги автобекет буга чейин менчиктештирилип кеткен экен. Бүгүн Минтранстын баласында турган ошол автобекет бар, бирок мындайча айтканда азыр базарга айланып кетип атат да. Ушуну биз катта жолдогон элек, эгер бизге өткөрүп берилсе, сиз бир протоколго кошуп, протокол тапшырма берсеңиз, биз азыр как раз бюджетти карап атабыз. Быйыл ремонттоо иштерин жүргүзүп, бир мындай шаарга ыңгайлуу шарт түзүлөт эле да. Бул дагы мына региондорду өнүктүрүү жылына карата ошо бир жакшы иштер болот эле да. Мухаммед Калдышевич, буга чейин да кат жолдогонбуз, бирок мындай жооп болбой атат да. Аны карайлык, карап
Менин оюм боюнча дагы ошол жана эски Союз убагында калган автовокзалдар боюнча саясатты өзгөртүшүбүз керек. Ал жерде мамлекеттен өзүнчө бизнес кылып отурушат. Аны дагы ошол рыноктук механизмдер болсо, жергиликтүү бийлик башкарса ошого бериш керек. Мен деле Ошто көрдүм ал жерге. Алдарда автовокзалдан эч кандай эмес жок, мындай көрүнүш жок. Бүт баары камок коюлган, соода точкалары коюлган, шаардын өзүнүн көркүн бузуп атат. Бишкектеги автовокзалдарды карашыбыз керек азыр. Өзүнчө бир структура кылып, ошонун кереги барбы жокпу аны да карайлы. Мына Жанат Саматович, суроону бергиле, маселени коелук да чечип берели. Райондордо автовокзалдардын баары жок болду да. Мен билем, кээ бир автовокзалдарды алып барып бизнес, офис кылып алышкан жакшынакай. Аларды эмне үчүн аларга жол бергенбиз, менчиктештиргенге? Мына ушундай маселелер бар да. Же менчикке биротоло бериш керек. Же болбосо мамлекетте бир система иштеш керек. Ошону карайлы да, Кубат Айчевич, автовокзал маселеси боюнча дагы менде жакшы маалыматтар бар, аны чечебиз аны. Ору чыккан шаарда биздин маалымат боюнча 50-ге жакын жараныбыз болгон. Алардын көпчүлүгү албетте бул студенттер, бирок көпчүлүгү бул шаардан чыгып кетишкен. Анткени окуу жайындагы каникулга байланыштуу көпчүлүгү Кыргызстанга кайтып келишкен, же болбосо Кытай Эл Республикасынын башка региондорунда азыр жүрүшөт. Биздин Пекиндеги элчилигибиздин маалыматы боюнча азыркы мезгилде бул шаарда 15 жараныбыз бар. 15 жараныбыздын 14-тү биздин студенттер, бир кишиси болсо ал жерде ишмердик менен алектенген жараныбыз экен. Алар менен биздин элчиликтин түз байланышы бар. Күн сайын телефон аркылуу, интернет аркылуу, электрондук почта аркылуу, жана WeChat, WhatsApp аркылуу дагы байланышып, маалымат алып турушат. Алар дагы өздөрүнүн абалы боюнча, шаардагы абал боюнча дагы кабарларын берип турушат. Кыргызстандагы ата-энелери менен, туугандары менен дагы байланышып тургандыгы боюнча кабарларды беришүүдө. Элчилигибиз болсо аларга дагы күн сайын телефон чалуу менен бирге өздөрүнүн консультациясын берип, Кытай мамлекети менен, Кытай бийлиги менен бул багытта кандай иш жүрүп жатканды боюнча дагы кабарларды берип турушат. Албетте алардын арасында Кыргызстанга кетүүгө дагы даярданып турган жарандарыбыз бар. Кээ бирлери билеттерди алып кетүүгө дагы даярданып жатышат. Айта кетчү нерсе, азыркы мезгилде Кытай бийлиги тарабынан ушул Ухань шаарындагы чет элдиктерди кандайча алып кетүү боюнча чечим кабыл алына элек. Ошондуктан Борбордук Азиядагы башка мамлекеттер, жалпы эле СНГ мамлекеттеринин ошол шаарда жайгашкан жарандарды азыр алып чыгып кетүү боюнча иштери каралып жатат. Айта кетчү нерсе, биздин жарандарыбыздын арасында ооруп сыркоологондор катталган эмес. Бул тууралуу өздөрү дагы биздин элчиликке билдиришкен. Анын биздин жарандарыбыз дагы кайрылып жатышат. Биздин жалпыга маалымдоо каражаттарыбыз бул абал боюнча дагы туура так маалыматты берси деп суранып атышат. Анткени кээ бир массалык маалымат каражаттарына туура эмес маалыматтар чыгып кетип, алардын ата-энелери, бир туугандары дагы кооптонуп жаткандыгын билдиришүүдө. Негизинен биздин жарандарыбыздын чыгып кетишинде бир топ шарттары бар. Мисалы, Пекинден Россиянын бир нече шаарларына авиа каттамдар бар. Мындан тышкары Пекинден, Шанхайдан, Казакстан Республикасынын Нур-Султан шаарына, Алматы шаарына дагы авиа каттамдар бар. Ошолорду колдонсо болот. Эгерде биздин жарандарыбыз тарабынан, же болбосо алардын Кыргызстандагы ата-энелери болобу, туугандары тарабынан, жакындары тарабынан кандайдыр бир суроолор болсо, же болбосо жардам керек болсо, биздин Кытай Эл Республикасындагы элчилик менен түздөн-түз байланышка чыкса болот. Мындан тышкары Бишкекте жайгашкан Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин менен дагы түз байланышса болот. Уруксат берсеңиз, алардын номерларын дагы мен берип кетсем. Кытай Эл Республикасына биздин элчиликтин номерлары 86 132 60 20 36 80, же болбосо 86 135 81 90 28 01. Бул биздин элчиликтин күнү түн иштеген номеру. Кайрап коелучу, үзү бир телефон номерин, көп телефон болуп кетти азыр. Неметип калбайбы? Биринчи номеру. Биринчи номер деп айтып. 86 132
20 geçirесіздер, коду 86 132 60 20 36 80. Бұл бірінші номер. Екінші номері коду 86 135 81 90 28 01. Мындан тышкары Бишкектеги биздин консулдук кызмат департаментиндагы номерин берип койсом, алар менен дагы WhatsApp аркылуу байланышса болот. Номеру 0551 31 20 00. Рахмат. Мен да кошумча айтып кетер элем, урматтуу мекендештер. Мынакей азыр Ухань шаарынын өзүндө 15 биздин жараныбыз бар экен. Алар менен дагы мен ойлойм туугандары чыгып койсо, мына азыр Алтынай Сейитбековна да чыкса болот, вице-премьер. Ушуларга чыгып, ошол балдар менен байланыш кандай болуп атат, алардын акыбалы кандай экен. Биздин берген маалымат боюнча, Тышкы иштер министрлиги жана элчилик берген боюнча, алардын ден соолугу жакшы, өздөрүнчө жанагыдай жашаган жатаканаларында жана жашап аткан квартираларында турат деп. Алар себеби дегенде Кытай мамлекетинин талабы ошо көчөгө аз чыгыш керек. Себеби дегенде көчөнүн баары, шаардын баары жанагыдай өзүнчө дезинфекция болуп, ар кандай процедураларды жүргүзүп атат. Балким ошол үйлөрүнөн, анан жатаканалардан чыга албай атса, ошол улам байланышка чыгып турганы бизге дагы абдан маанилүү деп. Биз дагы азыр эми авиакомпаниялар менен да байланышып турабыз. Эгерде учабыз дегендер болсо, билеттерин кандай кылып алышат, кандай бир кыйналыштар болсо, же болбосо маселелер боло турган болсо, алар дагы биз оперативдүү түрдө жардам берүүгө өкмөт даяр.